кайнене жана кайната менен болгон мамиле тууралуу айтып берип койсоңуз. Бул көптөгөн анекдоттордун немеси. Чөща, свекровь дегендей орустардын немесинде тамаша сыяктуу. Бирок чынында кыргыздарда бир тандап атканда эле башында бар го, энесин көрүп кызын ал деген. Бул характеристика ошол жактан келет деген сөз да, мүнөздөмө кызга ошо энесинен келет. Биз мындай байкашыбыз керек. Кыргыздар эми байкап койгон, ошон үчүн макал болуп калды, энесин көрүп кызын ал дегендейчи. Анан бул генеограмма деген бар коучингдечи. Генеограмма деген сөз бул ошол генеограммадан келаткан салттуу иштер да, салттуу поведениялар. И ошол поведениялар сенден эмес, андан эмес, ата-энелериңерден келаткан да. И ата-эне, кайната, кайнене алар деле ошол сүйлөшүп атканда келини менен же күйөө баласы менен аны менен сүйлөшпөй эле, анын ошол жактан келаткан генеагасы менен сүйлөшүп атат да, кимдер менен, кудалары менен сүйлөшүп аткандай эле да. Анткени алардын тарбиясы, алардын мировоззрениясы, алардын культурасы да. И кайната менен кайнененин ортосунда биринчи эле неме бөлүнүш керек, проблема. Бөлүнүп жашасак болот эле, бөлүнсөк жакшы болот эле депчи. Эмне үчүн? Анткени бул самостоятельный болот элек, өзүнчө болот элек депчи. Бул бөлүнүү аябай биринчи руханий бөлүнүү керек да. Көп жоопкерчиликтердин баарын өзлөрү кылыш керек. Андан кийин физический бөлүнүү, то есть алардын өзүнчө жашашы да. Анан эмоциональный бөлүнүү, бул жөн эле мисалы алардын эмоциясын даже өзүнчө жашаса деле переживание ошол ата-энеси жөнүндө болгон переживаниялар ылдый эле берет да, үй бүлөсүнө кире берет да. И ошол нерселердин баарын тең чечиш керек. Кимде бөлүнүү жок болсо, алар көбүрөөк кичине кыйынчылык көрүшөт жашоодо. Бөлүнгөндөн кийин все равно алар жыргап кетпейт, эгер туура эмес бөлүнүп алса да. Алар менен такыр байланышты бүзүп коюу да болбойт да. Все равно ата-эненин батасы аябай чоң, маанилүү. Ошондуктан бөлүнүү үчүн бир кадамдарды жасашыңыз керек. Биринчиси, чогуу жашап атсаңар, бул чечимдерди өзүнчө кабыл алуу. Жөнөкөй эле чечимдерди, зубной щетка болобу, эмнени кабыл алсаңар да, чечимдерди. Андан кийин ошол руханий бөлүнүүгө кирет да, андан кийин бир жерге болгон расписанияңарда болгон пландар. Силердин расписанияңарды ата-энеңер сыйлаганды үйрөнүш керек чогуу жашап атсаңарчы. Эгер силердин расписанияңарда свидание бар болсо, ошону жазып илип коюңуз холодильникке. Кайната, кайненеңиз көрсүн, алар да сыйласын. Бул силердин решениялардын негизи да. Бүгүн балдарыбыз свиданияга барат экен, жакшы. Алар да колдоп берет да. Машинесин берип, жака бияка барып келеле деп, эс алып келеле, киного барып келеле деп. Булар дагы керек. Анан уруксат сурабай, көргөзбөй кылып аткандыктан алар дагы бата бере албайт ал нерселергечи. Келсе эле үйдө жок, тамак пышкан эмес. Анан каяка кетти, бир жака кетишиптир. Анан алар дагы уже настроениясы түшүп атат. Ошондуктан бардык ожиданиялар да туура болуш керек, ошон үчүн бөлүнүү да туура болуш керек. Андан кийинки эмоциональный. Конечно, бардык ата-эне балдар ата-энесинин проблемасын чече албайт. Чечкенге деле алардын эмеси эмес, мындай жоопкерчилик эмес. Алар өзүнүн үй бүлөсүнүн проблемасын чечиш керек. Ошондуктан эмоционально переживать эте бергенде өзгөчө, мамам тигинтип атат, мынтип атат, ушундай болуп калды деп башка жерде жашаса деле үй бүлөлөрдүн бирөөсү эмоционально аябай байланышы бар да, переживаниясы мененчи. Бул дагы мындай куруу переживание болуп калат бир жагынан, кээ бир нерселер. Алардан да ошо бөлүнүү керек да. Ошон үчүн алардын менен иштөө керек. Эгер аябай созависимый болсочу, созависимый деген кандай десем, кыргызча анын эмоциясы сенин эмоцияңа прямой связанный да. Бирок аял менен күйөө экөө бирдене болот деген мааниси, сен только күйөөңө созависимый болушуң керек да, же аялыңа эле созависимый, ата-энелерге эмес да. Ошон үчүн ата-энелер менен болгон мамиле ушундай да. Эгер ата-энелер менен болгон көйгөйлөр чечилбей атса, анда ушул процесстердин баарын тең көрүп, терең түшүнүп, андан кийин чечим кылсаңар болот. Силердин үй бүлөңөрдө ата-энеңер менен мамилеңер кандай? Кайната менен, кайын журт менен мамилеңер кандай?